Бүгүнкү күндө өлкөбүздө экономиканы ачыкка чыгаруу, шаар курулушун тартипке келтирүү жана ошондой эле элдерге шарт түзүү максатында өлкө боюнча экономикалык жана ошондой эле жалпы урбанизация боюнча реформа жүрүп жатат. Ошол эле учурда Ош шаарында да дал ушул маселелерди ачыкка чыгаруу үчүн, дал ушул маселелердин үстүндө иштөө үчүн реформалар жүрүп жатат. Анын бири шаардын ортосундагы базарлар четке чыгарылып, шаардын кызыл сызыгына келип калган жанагы дүкөндөр, үйлөрдүн бардыгы сноско кетип, андан сырткары тротуарлар, жол жүрүүчү адамдар үчүн ошол эле учурда велодорожкалар дагы курулуп жатат. Негизинен иш болгон жерде кемчиликтер жана ошондой эле милдеттер, анан суроолор болот. Бүгүн биз дал ушул боюнча кеп калабыз. Саламатсыздарбы? Азыр мэр тарабынан бул саудагерлерге жана ишкерлерге жеңилдик катары ошон 50% жеңилдик кылып, 10 сом учуп берди. Азыркы Жанар Акаев. Азыркы учурда саудагерлер жана ишкерлер ар бир квадрат метрге күнүнө 10 сомдон төлөп иштетишет. Ошондо канча жеңилдик болуп атат? 50%га жеңилдик берилет. Булар сооданын жүрүшүнө жана ошо элдер көңүлчөктүү ушул чечимге келишти. Көчкөнгө көп эле болду да, мисалы үчүн жанагы биздин илгерки өзүбүздүн ички базардагычы жанагы соода борбор бар го, келечек эмес. Жана өзүбүздүн эски базардагы адамдар баары көчпөдүбү? Анан Ош базары ошондо көчкөндө мындай бүгүнкү күнгө чейин кардарлар көнө албай атканы жана ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин соода жок деп айтып атышат. Эмнеге? Бул биринчиден азыр чындыгында элдер көпчүлүгү кайсы маршрут менен баргандагы көпчүлүк билбей атат, кайсы маршрут барат, кайсы автобустун линиялар бара турганын. Анан жакында ушул Бекмамбет Осмонов көчөсү ремонт болуп жатат. Ал көчө бүтсө, толук кандуу ишке берилсе, анын үстүнө азыр жаңы түшкөн Эне сай ресторанынын жанынан базардын арка жагына чыга турган жаңы жол түшүп атат. Ал бүтсө, анан автобусту жаңы маршруттардын линияларын көбөйтсөк, Кудай кааласа элдерге барууга ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мен кече эмес, мындан бир жума мурда ушул программаны жаратардан мурда шаар өзүм эле ошол 27 маршрут барат экен. 27 маршрутка түштүм. 12 минутта күттүм. 12 минутада келди. Мен атайлап бардым да, кандай болот? Мен жөнөкөй жаран барып, ошол жерден соода сатып жүргүзүп көрөйүн деп. Түштүм, 12 минутада келди. 27-ге түшүп алып бардым. Башка автобус барбайт экен. Чынын айтыш керек. Башка автобус ал жерге каттабайт экен. 27-ге түшүп алып бардым. Ал жерде көп эле сатылат деп коюптур да. Анан менде ой кетти да, эмнеге булар алдын ала сатып алып туруп, анан кийин сатылат деп коет атышабы? Жанагы эмне деп коет эле Абжапар мырза, мындай бул жерде да ишкерликтер жана алып сатарлар көбөйүп кеткенби дегенде ойго келдим да. Мисалы үчүн алып туруп саткандар көп эле немелер жабык да. Бир катарга кирсем бардык катар жабык да. Анан бардык катарда көп эле жеринде сатылат деп номерлерин жазып коюшуптур да. Анан мен ушул суроону бергим келет да сиздергечи. Бул эмне спекуляциянын бир түрү болду бул базарды куруу? Жок, сиз байкаган туура нерсе. Бул жерде инвесторлор салган базар. Инвесторлорго 60-40% да келишим түзүлгөн. Ошол 40% бул инвесторго бериле турган соода ордуктар. Ал инвесторлор буну кааласа сатып жиберишет өздөрү. Кааласа ушу арендага берип иштетишет. Ошол инвестордон алган месталар булар, соода ордуктар. Местаны алып, алар өздөрү иштетсе болот, же болбосо сатып, кайра башка бирөөгө сатканга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, канча пайыз ошол инвесторлордуку, канча пайыз? 40% инвестордуку, 60% муниципалдык болуп, мэрияныкы болот. Сиздердики, сиздер арендага берип иштете бересиздер жана ишкерлер. Жер акысын төлөп иштетишет биздеги соода ордуктарды. Ал соода ордуктарды сатпайсыздар, жер акысын гана төлөп гана иштетишет. Ооба, биздеги муниципалдык соода ордуктар эч качан сатылбайт, сатууга да мүмкүн эмес. Ошо бир гана жер акысын төлөп гана иштетишет. Ал эми жанагы айтылып аткан 40%-ды аны адамдар өздөрү билишет, жанагы инвесторлордун жери, соода ордуктары. Ал эми келечек базары кандай ал? Келечек базар булар өздөрүнчө ассоциация болуп түзүлүп туруп, өздөрү акча топтоп, өздөрү салдырышкан буну. Бирок бардык башкаруу биздин базарга өтөт. Азырынча өтөлүк. Сиздердин базарда анан жердин акын дагы сиздерге төлөйбү ошондо? Ооба, туура. Жер акысын да бизге төлөйт. Сиздерге төлөйт, э? Андан сырткары дагы Улуу Жибек жолу деген базар барбы? Ал кече жакында эле ачылды. Ал кандай базар? Ал да ушу буну инвестор салган. Инвестор ушу 60-40% кылып салган. Азыркы күндө ушу кече жакын ачылышы болду. Соода ордуктары азыр ушу муниципалитетке караштуу жерлердин баарын соода ордуктары берилген. Бул көпчүлүгү баягы сностон келген адамдар алган.
бул жерлерде. Жана үйлөрүнө дүкөндөр салган да. Дүкөн же болсо Ош базарында соода орунтары барлар, ошо сноска туура келип кабылган ошол соодагерлердин орунтары ушул жактан берилген. Азыр деле айтылган ошол базарлар жеке ишкерлер тарабынан курулуп атат. Мэриядан өзү акча мындай түздөн түз көп бөлүнгөн эмес. Түздөн түз көп бөлүнгөн эмес дегенди кантип түшүнсөм болот? Былтыркы жылы республикалык бюджет эсебинен 150 миллион сууda берилген. Борбор базардын азыркы жаңы курулган базарга асфальт төшөлгөн 150 миллионго. Карап туруңуз, айтып атпайбы, биз 60% муниципалдык деп атат, 40 эле пайызы инвесторлордуку деп атат. Демек сиздер эч нерсе бербей туруп эле бир мындай жөнөкөй ишкер адамдардан анда талап кылып атасыздарбы бизге бергиле деп. Анда жана айына төлөп атпайбы? Башкасына, жерине, суусуна дегендей. Айтып атпайм, республика бюджеттин эсебинен бюджеттик сууда бөлүнгөн 150 миллион. Анан жергиликтүү бюджеттен дагы акчалар бөлүнгөн. Силер ошол сууда деген бул кайтарымдуу да, туурабы? Кайтарылып берилет. Же кайтарымсызбы? Кайтарымсыз берилген. Азыр ошол сыртка чыгардыңыздар, экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ошол бардыгы бир жерде болсун, бардык ошол ачык көрүнүп турсун деп чыкты да эми. Анан сиздер азыр ошол Ош шаардын бюджетине ошол акчаны ошол жактан түшүрүп атасыздарбы? Түшүп атабы акча? Муниципал базардан ошо арендалык жыйындар түшөт. Түшүп жатабы же түшөбү? Түшүп атат. Түшүп атканы кандай түшүп атат? Мурдагыда салыштырмалуу көппү, азбы? Же бул мындай сырбы, эч айтылбай турган? Автоунаа базардыкы өсүп атат. Кыйла эле өскөн 2 эсе, 3 эсе көп атат. Борбор базарда ошол жеңилдиктер каралган, ошол биз башына ушу пландаштырганбыз. Бюджет өсөт деп, бирок азыркы учурда ошол жеңилдиктер каралган, эгер толук кандуу ишке киргизилсе, борбор базардан да өсөт. Бул суроого мен жооп берип койсом, азыркы ушул апрель айына чейин ушу соодагерлерге жеңилдик болсун деп жер акысы төлөнбөй келген. Апрель айынан баштап Береке Ош базары жер акысын төлөп баштады. Июндан баштап Жибек жолу базары да төлөп баштайт, Кудай кааласа. Негизи мурда 50 миллион жылдык план болсо, бул базар толук кандуу ишке түшкөн болсо, Кудай кааласа 500 миллион сомго чейин бюджетке акча түшөт. Силер ошо алдын ала ошондой берип атасыңар, маалыматыңызда ошондой болуп атат, э? Анда Асылбек мырза, мен сизге мындай суроо бергим келет да. Эски патент жоюлду, бирок ошол жоюлганы менен жаңы онлайн соода патентин алууда карапайым ишкерлерге, ошол эле учурда ошол жерде иштеп аткандарга мындай жеңилдиктер болдубу? Сүйлөшүүдө жанагы сиздер келишим түзөсүздөр, ар бири менен ошо келишим түзгөндө аларга кандай жеңилдиктер бар? Саламатсызбы? Мен мурунку жагдайды бир эске салып кетсем, мурунку иштеп аткан базарда жалпы бары 90%дан ашыгы жанагы 0 деген ставка менен бошотулган ставка менен бирдиктүү салыкта иштешет эле. Анан кийин жанагы эсиңиздерде болсо суу алып бул базар бузулганга чейин эле базардын ишкерлери өздөрүнүн патентке өткөрүүнү сурана башташкан, ишкерлердин баары. Анан патентке өткөрүп аткан мезгилде как раз ушул бул жаңы базарга көчүү болуп калды. Азыр жаңы патенттин түрү бар. Патент азыр экиге бөлүнөт. Бириси кызмат көрсөтүүгө үчүн патент, услуга, экинчиси ушул соодага ылайыкташкан патент. Соодага ылайыкташкан патент туура айтасыз. Ал биринчи катталуу мезгилинде эле алар менен келишим түрүндө бир жылдын ошол жылдын аягына чейин, мисалы кайсыл айда болбосун, ошол 31 декабрга чейин алар менен бир жылдык жанагы выручкасын өзү алдын ала мындай аныктайт дагы. Бул канча миллионго чейин экен, 8 миллионбу, 12 миллионбу, ошонун негизинде бир тарифти тандайт. Ошол тарифтин негизинде жылдын аягына чейин алар бир патенттин суммасы аларга бекитилет. Ай сайын бөлүп, кааласа алдын ала төлөп, ал иштесе болот. Эми көбүнчө ай сайын эле төлөнөт. Ошентип иштеп атышат. Бүгүнкү күндө патент мурунку патенттерден айырмасы болуп, соодага болгон патент азыр онлайн түрүндө форматта аябай ыңгайлуу болуп калды. Алыштагы
каттоодон өтүш, патентти алуу, ага төлөм жүргүзүү баары Атайын барбай эле онлайн телефондо туруп алуу. Атайын барбай эле түндүк аркылуу өзү каттоодон өтүп, ошол түрүн тандап, жанагы келишимди онлайн эле түзүп, төлөмдөрдүн баарын онлайн жүргүзүп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Азыр ошол ишкерлерди онлайн өткөзөбүз дедиңиздер го патентке, ошол жаңы форматка. Ошондо ишкерлердин арасында мисалы үчүн жашы өтүп калгандар, 80-70 жетип калгандар деле иштешет. Аларга ошол маселени түшүндүрүүдө кандай? Биз атайын ушул жаңы ачылган базарда бул ушул жылдын башында эле биз жардам берүү борборун кызматташуу, жанагы маалымат берүү борборун аларга сервистик борбор деп коебуз. Ошондой ачканбыз. Администрациянын зданиесинде бизге атайын бөлмө беришип, ошол кабинет аркылуу биз каалаган салык төлөөчүлөргө ошол жеринде жардам беребиз. Андан сырткары Ош шаардык салык башкармалыгында дагы бирдиктүү терезелер иштейт. Өзү келип жанагы онлайн каттоого сиз туура айтасыз. Онлайн каттоого жашы өтүп калгандар, жана интернетке көп аралашпай өзү мындай түшүнбөгөндөр бизге бирдиктүү терезеге келип дагы ал жерден каттоодон өтүп кетсе болот. Андан сырткары ишкерлерди тейлөө борбору деген иштеп атат бизде Масалиева 75-те. Ал жерге дагы аябай көп сандагы ишкерлер шаар боюнча келип кайрылып өздөрүнүн жардамдарын алса болот. Акысыз эле алып ошол жерден каттоодон өтүп, патенттин түрүн тандап, патенттин түрүн төлөтүп бергенге дагы ошол жерде биздикилер жардам беришет. Рахмат. Анда Асылбек мырза, мен сизге ККМ маселесинде суроо бергим келет. Негизи мисалы үчүн азыр соодагерлер айтып атпаймынбы, соц тармактарда, Фейсбукта, ошол Инстаграмда мындай соода болбой атат, кардарлар жок, келгиле, сураныч, мына биз ачып койдук, бар жок бар, арзан, керек болсо 100 сомго деле силер 500 сомго алган товарды силерге 100 сомго беребиз деген да мындай чакыруулар өтө көп да. Карап туруп чындыгында мындай ишкерлерге мен кээде боорумду ачып кетет да. Анан ошол учурда, мисалы үчүн ошол эле учурда салыктын өзүнүн мыйзамы бар да. ККМ аппараты менен эгерде төлөнбөй кала турган болсо, анда штраф төлөнүш керек деген жерлер бар да. Анан ушул маселеде ишкерлер менен иш алып баруу кандай болуп атат сиздерде? Азыркы учурда бизде жеке ишкерлерди малый предприниматель деп коет. Бизде 0 жана 0,5 ставкада ишкердик жүргүзгөн ишкерлерге ККМ колдонуу боюнча жана эссе фактура боюнча азыркы учурда мораторий бар. Президентибиздин жарлыгы менен, номер 18-жарлык менен былтыркы жылы дагы тактап айта кетсе, 2025-жылы да мораторий болгон. Ошого байланыштуу биз азыркы учурда байма-бай түшүндүрүү иштерин гана көбүнчө жүргүзүп келебиз. Ишкерлерге түздөн түз барып айтып түшүндүрүп, ККМ колдонууда кандай милдеттенмелер жана жоопкерчиликтер каралган, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар дайым ККМди басып, ККМ боюнча отчетторду берүү мөөнөттөрү боюнча эскертип келебиз. Ошол ККМ боюнча негизинен азыркы учурда биз ошол малый предприниматель деп коет, орусча айтканда, официалдуу тилде айтканда, ошолорго азыркы учурда биз айыппулдарды карап, штрафтарды салбай эле, андан көрө наоборот биз түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп келебиз. Ушундай. Анан бир сурооного жооп алайын, Муратбек мырза. Азыр айтып атпайсызбы, ошол биз азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. ККМ боюнча атайын президенттин өзүнүн жарлыгы бар. Ошол жарлыктын негизинде бул болгону гана мораторий жарыяланган. Демек, силер ККМ боюнча эч кандай штраф албайсыздар, Анан ошол эле учурда бирок алар кайсы ишкерлер азыр кайсы тезистердин негизинде сиздерге салык төлөш керек азыр ушул күндөрү салык төлөп атышат? Салык төлөө боюнча мен бир ошол жанагы борбордук базарды айтып атам да, базарды. Базар боюнча бизде туура айтасыз, бизде кесиптешим Асыл мырза айтып кеткендей, базардын көпчүлүк бөлүгү буга чейин 0 жана 0,5 ставкасына иштеп келген. 0 ставкасы боюнча 15 миллионго чейин соода саттык жүргүзсө, өзүнүн бир жылдык соодасы 15 миллион сомго чейин жетпесе, анда салыктан бошотулган. Бирок ал эки талаптарды аткаруу менен колдонушат. Ал биринчиси сөзсүз түрдө ККМ аппаратын колдонуу, ар бир сатып алуучуга ККМ чейин басып берүү. Экинчиси социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн ай сайын төгүп туруу. Эгер ушул эки талаптарды аткарса, сөзсүз ал 0 ставкасы менен 15 миллионго чейин соода саттык жүргүзүп, салыктык төлөмдөр жана отчеттордон бошотулат. Болгону социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн полис деп коет, ошону төлөп турушат. 0,5 ставкасы менен иштеген ишкерлер болсо 3 айда бир ар бир квартал сайын өзүнүн соода саттыгына жараша жүргүзгөн соодасына жараша салык төлөп келишет. Бул деле негизинен аябай төмөн, өтө жеңил болгон 3 айда бир
отчеттук периоддо отчетун берип келет, бирок ай сайын социалдык камсыздандыруу төмөндөрүн төлөп ишкердин жүргүзөт. Негизинен базар боюнча азыркы учурда 0,05 жана кесиптешим айтып кеткендей патент торговля, соода саат боюнча патент боюнча ишкерлик жүргүзүп келишет. Эгерде Кудай бетин ары кылсын, бирок чындыгында кардарлар аз го азыр. Кардарлар аз, анан каттамдардын жоктугу дешет. Эми кандайдыр бир шултоолор, бирок кардарлар чындыгында азыр бутиктерден чыкпай калышты да. Себеби жанагы алдыга прогресс кетип атпайбы? Базарлар бара-бара жоюлат деген дагы чындыгында чоң маселе бар да. Балким жанагы уста базар, дагы башка базар жоюлбаса дагы, бирок кийим базар, кийим-кече базарлар сөзсүз түрдө атайын бир дүкөндөрдө болуп, атайын бир сонун шарттарда болуп, жанагы биз Европанын кадамында эле кетип атпайбызбы? Ошондой болушу мүмкүн да. Анан ошол учурда азыр эле ошол нерсени биз өтүп атат окшойбуз, баскычтардычы. Ошол учурда ишкер төлөй албай калган учурда эмне кыласыздар? Ишкерлер негизи бизде өзүнүн жүргүзгөн соодасына жараша төлөнөт. Эгер соодасы болбосо, ал демек кен баса албайт. Анткени соода болбосо кен басылат. Кен басылбаса, демек анын выручкасы болбойт. Ал ошол жүргүзгөн соодасына жараша гана салык төлөнөт бизде. Ал дагы базар боюнча аз алып кетсек, базарда 0,05, ал жерде төлөй албай коюш аябай минимальный риск да. Себеби дегенде бул жеңилдиктер аябай эле жеңил, чында алып караганда. Демек сонун эле жеңилдиктер берилет да. Мисал менен жөнөкөй тил менен айтып түшүндүргөндө, мисалы 100 000 сомдук соода жүргүзгөн болсо, 100 000 сомдук соода кылган болсо, андан 500 сом 0,5 ставкасын иштеп келсе, 500 сом салык чыгат да, 100 000 сом. Аябай сонун экен да. Аны жөндө эле отуруп табасың деген нерсе экен да. Рахмат. Анда Абжапар мырза, Мирлан мырза келди, бирок мен сизге кезек келип калды. Мирлан мырза балким сиздин жоогуңуздан кийин өзү айта тургандарын айтаттыр. Мен азыр бул кишиге суроо берип, сизге бергим келет суроону. Негизинен биз Ош шаары мына сиз менин программама бир 10 жыл, 14 жыл болсо, ошо 14 жылдан бери экспертсиз да. Ар программада Ош шаарындагы маселелерди сизди чакырам. Ошол эле жашылдандыруу маселеси, ошол эле урбанизация маселеси, ошол эле жолдор маселеси, ошол эле соода саттык маселеси, ошол эле ипотека маселесинде. Анан бүгүнкү сизди чакырган негизги себеби дагы өзүңүз көрүп атасыз, ошол эле биз шаарды кеңейтебиз жана ошондой эле шарттарды түзөбүз деген максатта Ош базарын сыртка чыгардык. Эмне уттук, эмнеден утулдук? Саламатсыздарбы? Тематика ушул урбанистика жөнүндө сүйлөшөбүз дегенге мен бир топ ойлорду бөлүшкөнү келдим. Эми мына азыр жогорудагы айткандарды угуп отуруп, биз бүгүн деле ошол трансформация мезгилин башыбыздан өткөрүп атабыз да. Ош байыркы шаар дегенибиз менен жаңыланып атат. Ал шаар жаңыланганда дагы ошол кандай шартта? Мен ошол 37 жыл шаарда жашап атам. Көрүп келдик да, биз кечээ кандай элек, бүгүн кандай, анан келечекти дагы элестетүү. Мен эң чоң окуу жайлардын бири катары Ош мамлекеттик университетинде иштеген киши катары эми акыл парасатыбызга жараша мындай сереп кылып, анализ кылып, анан оюбузду айтканга акыбыз бар деп ойлойм. Анан мен Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп бир кездерде иштеп атканда, маселен ошол кайсыл мэр келбесин, Ош шаарынын жөнүндөгү баягы мыйзам бар, Ош шаарынын статусу жөнүндө өзүнүн программасын элге алып чыгыш керек. Ошол эле Алмаз Мамбетов убакыт жеткен тушуна биз программалардын иштелип чыгышына түздөн түз катышканбыз. Мисалы Токторбаевдин программасын мен көргөнүм жок, Жанар Акаевдики азыр барбы жок билбейм. Эл билиш керек да, кайсыл программа бар, эмне максаттар коюлду. Илгери баягы союзда экономикалык өнүгүү, экономикалык пландар менен жашачу элек. Азыр мени бир сүйүндүргөн нерсе, мына эң соңку жаңылык катары салык кызматынан да мен өзүм тактап алдым. Салыктын эки түрү, мына Ош шаарынын өзүндө кайсы бир бөлүгү кала тургандыгы Ош шаарынын мындан ары дагы өнүгүүгө мүмкүнчүлүгүн түзүп атат. 21-жылдары ошо Алмаз Мамбеттин тушунда 5 километр тротуар салдык деп ууралган учурларыбыз болду. Азыр эсебине деле жетпей калды окшойт. Ал тротуарлар эле эмес, капиталдык канча курулуштар болуп атканда. Мен айтайын дегеним, эми экономика өсүш үчүн биринчи кезекте коомчулуктун аң сезими дагы өсүш керек да. Биз укук дейбиз, милдеттик жоопкерчилик бар. Мына базарды иштетүү боюнча бир кыйла жеңилдиктер бар. Аны билбестен кээ бир укугун талап кылгандарды карап турбай, биринчи өзүң тереңирээк ошол сага берилген укукту өзүң мүмкүнчүлүктү пайдаланып атпайсыңбы деп дагы айткым келет. Мен деле барам, мына базарга азыр барып калдык. Башканы айтпаганда сантехника жагына көп барабыз. Бизде бир топ проекттер менен иштеп аткан. Базардын мындай башаламан уюштурулуп калгандыгы да. Маселен ошол кийим-кече бир тарап болсо, сантехникасы бир тарап, темир тезеги бир тарап, балдардын кийими дегенде эле эч адашпай жок. Бул жерде ошол жак эске алынбай калганы Кашкай бүгүн көрүнүп турат.
Инфраструктура деген бул ошол жарыгынбы, жылуулугунбу кышында жайкысын салкын болуш үчүн эми ошол долбоорлоп атканда бүт эске алыныш керек. Кечеги жаан чачындар айда жылда же болбосо бир кайталат деген менен бул табигый тобокелчиликтерге дайым даяр болуш керек. Үстүнөн тамчы өтүп кеттиби же баягы лотоктор толуп калды, бул дайым эске алыныш керек да. Андай мезгилдерде жана авариялык кызматтар ыкчам иштеп турса, бул өтөт кетет эми күндө эле. Но барып баягы көч оңолот дегендей эле шартта азыр жашап атабыз да. Эми бүгүнкү темаңыз көбүрөөк ушул базар, анан экономика, финансыга байланыштуу болуп калып атпайбы? Мына Мирлан Казыбайдын келип калганы аябай жакшы болду. Мен эми кичине ачылып суроо берип дискуссияга кирсек болот. Мирлан менен мына сиз айткандай бери дегенде 10 жылга жакын кызматташып, учурунда именно экологиялык концепцияларды ушул кайсы бөлүмдө иштеп атканда биз менен биргелешип сунуш сурап жүргөн. Эми жакшыбы жаманбы эме кылып атабыз. Но бүгүн дагы мына шаардын өнүгүүсүндө Жанар Акаев келгенден бери мен биринчи кезекте мына шаардын өнүгүүсү жана урбанистика ар тараптуу бир жагдайларды эске алыш керек. Коопсуздук маселеси. Керек болсо ошол таза суу бул элдин саламаттыгынын коопсуздугуна бир сөзсүз түрдө таасир тийгизет да, кечегидей учурлар. Бул биринчи жолу болуп аткан жери жок. Мына ушуга эмне үчүн бүгүн көчейин канча программалар кабыл алынды, ишке ашпай келди. Ушул мэриядан сурай турган. Жандөбөчкө ийик аттырат дейт. Ушул аппараттагылар же шефтер эске албай койгонбу, же сунуштар эске албайбы? Айта бериш керек да, баягы сөз чындыгынан бузулбайт деп. Мына биз депутат кезде ошол ар бир микрорайондо суу кампасы сөзсүз болуш керек экендигин киргизген элек. Биз анда мындай бир чоң магистралдар менен суу алып келишти ойлогон эмеспиз. Бирок Бакыт Жетигеновдун ушунда ушул топтолуп келип Юго-Востокто жана чоң 24 000 кубтук суу кампа курулганы бул чоң нерсе болгон. Мен бирок бүгүнкү күнгө чейин айтып келем Мирлан. Өткөндө Эрнст Столтоевка да айттык, именно ушул тармакты көрүрөт эткен катарда таза ичимдик суу бул хлорлонуп бизге элге берилет. Биз бүгүнкү күндө ошол мэриянын алдынан баштап газонду сугарып атабыз. Канчалаган имараттардын короолоруна ошол таза суу кетип атат. Экинчиси автомойка. Үчүнчүсү курулуш иштеринде таза сууну иштетип атат. Ошон үчүн мен дайым айтам, буну чечүүнүн бирден бир жолу хоз резервуарларды куруп эле ушул жакка чечкиндүү бир кадам таштап өтүш керек да. Мен Талант Байкишиев менен деле айтып отурдук да. Эми ал киши кетип калды. Тиги кече суу кампаны ошончо ура деп жана Жеңиш Токторбаев былтыр ачкан. АБРдин өкүлдөрү менен катышуусу менен ачты. Оказывается, ал иштебей калгандыгы демек бирөөнүн күнөөсү болгон да. Бирок ал Талант Байкишиевдин күнөөсү дегенде чоң суроо бар да. Мен билбейм, ал бир эле ошонуку же мэриянын өзүндө жаттыбы бул маселечи. Ошого окшогон нерсени сиз айтып атпайсызбы? Ачык айталы. Эми ачык айтып бая жаман көрүнгөн менен мен дагы бир жолу айтайын. Ошол биздин вазифа катары. Биз ушул тармактарда илим жактап иштеп аткан киши катары, орусча айтканда наше видение бул эч качан өзгөрбөйт. Биз туура нерсени айталы. Менде жаман ушундай бир кээде ой пайда болот да, кайсыл бийлик келбесин, мэриядагы ошо вице-мэрлерден баштап департаменттин башчыларына чейин бул кайсы бир саясий кландардын вакансиясындай болуп калган. Бирөө өтсө бирөөнү кое коймой, биздин киши жаңы команда. Эми акыры өзгөрө турган учур келди да. Ошондуктан мына Жанар Акаев менен түзмө-түз сүйлөшүп атабыз биз кээ бир учурда. Биздин бир эле тилегибиз ким келбесин, ошол жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүз, ал шаар башчысы катары моюндашыбыз керек. Бир кишиге баш коюп но бирок ал ошол жерге татыктуу болуп туруп, жана элдин пикирин, адистердин, өзгөчө практика адистердин пикирин угуп, бир өнүгүүгө жол башташ керек. Мен ушул эле жаңы базарды көргөндө, авторынокты көргөндө, озеленениеси 0 да, мындай пландачы. Кээде мен дайым айтам, ушул зеленхозду жетектеп аткан айрым жетекчилер эки дарактын түрүн билбейт, колуна келген тигип отургузуп коет. Мына массовый кайра эле куура отуруп, өткөн жыл бизге уят деле бир жыл болду да. Мен атайын ошол биом эл аралык уюму менен биргелешип, былтыркы дарактарды кыюуга чейинки абал, кыюу мезгилинде, кыюудан кийин кандай болду, атайын эксперттик бир заключение берип мэрияга киргизгенбиз. Ушуну талкуулайласа, мен мэрди айтпайм, бир вице-мэр же бир тийиштүү адис басып келбей койгондо. Элден качпаш керек. Мына дагы бир факт үчүн айтып коеюн. Бул былтыркы Чынар теректерди эмне үчүн кыйды мэрия деп. Здоровый ушундай бул эми бул жок дегенде 200-250 жыл жашай турган дарактарды алып салды. Эми бул аллерген экен, кокмуштуулар силер айттыңарго деп бир шылтоо менен алып салды. Бирок анын ордуна азыр миңдеген чынар теректи бул кайра отургузуп койдук. Бул кимдин акылы менен болду дегенде суроолор көп да. Эми мен Жеңиш Токторбаев ушул аябай чечкиндүүлүк менен, эрктүүлүк менен көп жакшы иштер жасап салды. Бирок минустарын айтайын десең укпаган, өзгөчө ошону курчап турган команда
такыр жолотпогон учурлар болду да. Мына ошон үчүн Эринст Толтоев деле, Жанар Акаев деле, башкасы деле бизге жат эмес. Диалогтон качпаш керек да. Баягы талаштан тактык жаралат. Шаар утурумдук бийликке, мэрликке келип кеткендердин эле шаар эмес да, элдин шаары. Баягы бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат деп. Биз мына мен дээрлик ушу шаарда 40 жыл жашаган киши катары көп нерсени айткым келет да. Салык кызматы деле азыр барсаң ушундай мейлинки болуп кызматтарын көрүп атабыз. Оң жакка кетти. Демек бүгүнкү учур муну талап кылып атат. Мен жаш келсе ишке деп кече Горводоканалдын жаңы жетекчиси келип туруп, мейли иштесин, мүмкүнчүлүк берсин. Ал өзүң гана ошол жерде бир реализация кылып көрсүнчү адис катары. Анан баягы мен айткандай, эгер эле бир кландын ставление боло турган болсо, бул алыска барбайт да. Өзүңүздөр билгендей, жогоруда агай айтып аткандай, агай менен 10 жылдан бери биз кызматташып келебиз. Өзүңүздөр билгендей, Ак Бура дарыясын көрктөндүрүү, жашылдандыруу долбоорунда агай өзү чогуу жүрүп, ошол биз эч качан качкан эмеспиз. Биз наоборот ушул агайдан кеп кеңешти сурап, ушул кандай кылабыз. Эми биз жашпыз да. Жаңы келген жетекчилер деле келеткен, кететкен, баягы эле биз мэрия ошол кайра эле биз өзүбүз калат экенбиз. Эми шаар биздики. Маселени ошол билесиздер, Шаар билген катары, шаардын тургуну катары ушул кайсыл жерде эмне маселе болсо, ушул агайлар менен, илим изилдөө агайлар менен, берки мугалимдер менен биз көп кеңешебиз. Ошол эле учурда студенттер менен дагы көп олордун идеяларын угуп мындай иш алып барабыз да. Айтайын дегеним, азыр өзүңүздөр билгендей 2016 жылы өкмөттүн токтому менен 29 мартта 160 өкмөттүн токтому менен шаардын ген планы бекитилген болчу. Ал 25 жылы 31 декабрга чейин бекитилген. Анын мөөнөтү бүттү. Бирок мөөнөтү бүттү дегенде бүгүнкү күндө ген план жок деген маселеге кирбейт. Биз ген план, жаңы ген план иштелгенге чейин ал эски ген план бүгүнкү күндө күчүндө. Биз азыр ген план боюнча шаардын быйыл дагы акча каражатын карап, жаңы ген планга келишим түзүп атабыз. Бул 2050 жылга чейин, 2025тен 2050 жылга чейинки ген план иштелип атат. Буга сөзсүз түрдө тиешелүү адистердин катышуусунда эксперттик топтор, комиссиялар иштеп, ошол эле учурда мамлекеттик курулуш министрлиги сөзсүз иш алып барат, КИПИ деп коебуз. Ошолор эми жалгыз сертификаты болгон үчүн ошолор иш алып барат. Сөзсүз түрдө бул жерде бир 3-4 маселе бар. Мисалы биринчи эле учурда Сулайман тоонун буферный зонасы деп коет. Буферный зонасы. Экинчиси тектоникалык разлом бар шаарда бир 4. Андан сырткары канал, дарыялардын корук аймактары. Ушул 4-5 маселелер бар. Ушул маселелердин үстүндө иштер жүрүп атат. Азыр эми жанагы суу маселесине кыска жооп берип койсоңуз, эмне үчүн резервуарды кабыл алуу МС алып, аны укуска неме кылыш керек эле, бериш керек эле. Мен Талант мырза менен кече сүйлөшсөм, ал айтты, бул болгону гана мындай жөнөкөй эле мындай шылтоо болуп калды дейт да. Мен кабыл ала элек болчумун дейт. Кабыл ала элек болчумун, анан аны дейт, мен ошол суу эми 15 минуттадан кийин сууну кое беребиз дегенде, кайсы бир немеден ошол Папан суу сактагычынан резервуарды неме көтөрүшкөн шлюзу дейт. Көтөрүлүп, анан кийин суу лайканып кеткен да. Мен айтсам, аны жанагы суу чарба башкармалыгынын, Ош облустук суу чарба башкармалыгындагы Руслан мырза шлюзду көтөр деп айткан дейт. Бул какой-то бир мындай диверсияга окшоп калды, мага каршы дегендей айтты да. Муну ачык эле айтышым керек. Бул резервуарга 2024 жылы курулушу иштери башталып, 2025 жылы октябрь айында пайдаланууга берген. Мурдагы Жеңишбек Шермабаев маалында октябрдын 8-inde ачылуу аземи болуп, ошол водоканалдын азыркы айтылган таланттагы катышып, ошол ачып ленталарды кесип, шаарларды изип кетишкен. Бирок ошол маалдан бүгүнкү күнгө чейин 10 ай өтсө дагы ошол резервуарды иштөө, мисалы кече суу жок болгондо иштеш керек болчу да. Бул эми бир себеп болушу мүмкүн, муниципалдык менчик башкармалыгына өтүп, андан кийин водоканалга оперативный пайдаланууга берүү депчи. Эми биз эгерде ошондой кала турган болсок, бүгүнкү күндө жолдорду салып атабыз, мектептерди салып атабыз. Ал качан вод болгондон кийин жолду ачабыз дебейбиз да. Мектептин балдары муктаж болуп атат, мисалы качан вод болуш үчүн өзүнчө экспертиза болот, баягы кабыл алуу комиссиясы түзөт, ар бир комиссиянын кемчиликтерин аныктап, баягы нерселер болот да. Ошолордун баардыгы бүткөндөн кийин ана муниципалдык менчик башкармалыгы авизо менен, мэриянын токтоо менен кабыл алат дагы. Андан кийин биз оперативный водоканалга, жолдор башкармалыгына, больницаларга ушу тиешелүү жакка оперативный пайдаланууга өткөрүп беребиз. Бул мисалы ошол водоканалдын ошол жетекчилери ошол маалда иштерлер деле эртең ушул жылда, ушул жаз айында, анан күз айында жамгыр жааганда шаарда суу токтойт да. Маселе проблема болуп маселе ошол маселени баардыгыбыз билет болчубуз. Ошол былтыр октябрда ачылганда деле сразу баштап ошол маселелер, кемчиликтер болсо калыбына келдирип, мындай оңдоп коюп, аркасынан чуркап, муниципалдык менчик башкармалыгына алып кылышыбыз керек. Баардыгы өзүбүздүн ишибиз бар да. Мисалы курулуш тармагын биз куруп бүттүк.
ввод кылып апрелде кече күнү неме мамлекеттик курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы бар ГАС деп коет. Олар кабыл алып атат апрелде. Кабыл алып бүткөндөн кийин биз мэрия токтом чыгарып берип, УМСке берип, анан өткөрүп берип атабыз. Ага чейин баягы процесс кете бериш керек болчу. резервуар 24 000 резервуар иштеп, сууну чыгарып, кемчиликтер болсо болгону жана кол койгон маселелер калган экен да. Ол ошол описание ол бизге кат менен бизге өтө элек деп атат да. Анан дагы бир нерсени айтты. Мисалы үчүн бизде мисалы мына Араванск аймагында, Араванск айылында мына башка Алымбек Таткада суу өчкөн жок да. Чын айтыш керек, суу өчкөн жок. Себеби дегенде Бакытбек Жетигеновго рахмат. Ошол учурда резервуарды ошол борбордук неме жакка, көчөгөдөгү ошол бүт тургундарга, анан кийин жалпы мэриянын ишканасы бар, башка ишканалар бар да, ошолорго үзгүлтүксүз суу берүү маселесин чечкен да. Анан Ош шаардык мэриясында бизде суу болгондо, аларда суу болбой калыптыр да, мэриянын өзүндө суу болбой калган. Мурзалиев, Дастан Мурзалиев, мурда билесиз, УМС иштеп кеткен, башчысы да болуп иштеген. Ал аябай мындай каттуу бир анан бүдөмүктү окудуңузбу? Бүдөмүктү Абжапар мырза окудуңузбу? Бүдөмүктү жана ошондой эле каттуу бир пост чыгарган. Аны мен өзүм дароо эле скриншот кылып алдым дагы. Анан ошонун үстүнөн иштеп, мен деген журналистмин да, үстүнөн иштеп баштадым. Анан билгенде айтышат да, ал жерде башка жерлерде баарында, мисалы үчүн ЛТРде суу бар, баарында эле суу болуп турду. Бар болгону бир гана ошол мэрияда болгон жок. А көрсө ал астыдан винтилден жабылып калыптыр дейт. Анан бул азыркы айтып аткан нерсе ушул Шакиров көчөсүндө, ол резервуардын негизги максаты ушу Шакиров, Акбуранын ол тарапта баягы Гагарин көчөсү барбы, Шакиров. Ошол тарапка ылайыкташтырып курулган деп атат. Бирок ошол эле учурда Черемушка менен Западныйга дагы уласа болот деген дагы эксперттер айтып атат да. Кийин биз эртеси күнү барып туруп ошол жака да уладык да. Иштетип көрдүк. Суу чыкты да. Бирок мэриянын ичинде винтиль жабылганбы, жабылган эмеспи? Ошону айтыңыз. Ачык айтыңыз мүмкүн болсо. Мэриянын ичинде суу жок. Винтиль жабылып турган. Кийин винтильди ачканыңарда суу келди. Кийин ачкандан кийин ачылды. Демек кимдир бирөө кирип винтильди жапкан. Ал бүдөмүк. Аркыл себептери бар. Ошондо мындай, Абжапар мырза, менде мындай суроо болуп калды да. Мен буну дагы мындай өзүм журналист катары деле эмес, жөнөкөй адам катары деле бул чындыгында талант Байкишевди алып салып, ордуна башка бирөөнү алып келүү максатында ушул жерден пайдалана коелу деген бирөөлөрдүн иши эмеспи бул? Орустар айткандай, пока гром не грянет, мужик не перекрестится болду да бул случай. Демек ошого мамиле олуттуу жетекчи болгон эми эл Талант Байкишиев раз ошол суу шаардык суу канал башкармасы бул эксплуатациялоочу эле ишкана, ал проект башка кылбайт. Кандай мүмкүнчүлүктөр болсо ошону жеткиликтүү. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланбаган. Эгер болбой аткан болсо, акт прием передача тездетиш талап кылып алыш ошолордун милдети болчу да. Анан мен дайым айтам, мына Мирлан, сел болду, жамгыр жаады, кетти, баардыгыбыз машиналарыбыз ылай болду. Эртеси эле автомойкаларда кезек күтүлүп калды. Мен да бир эки жерге кирип, эки автомойкадан ошол эле баягы мен айткан суу, ал 24 000 суу плюс наркы иштетебиз 48 000 кубтук суу шаардыктар үчүн бул жакшы эле запас да. Эгерде только ошол по назначению кете турган. Демек курулуш иштери сразу башталды. Рахмат. Эми бак суу карбаганда менимче ошол суунун определенный проценти таза суу, хлорлонгон. Аны менен бак сугаруу деген канча жылда бул токсичный заттарды биз топтоп алганбыз. Бир эске алынбаган ушул жагдай болот. Мен өткөндө Мирлан жанагы Исраиловго дагы бул маселе ЭБР мынакей азыр зеленый шаар кылабыз деп проект менен иштеп атабыз. Биз мүчө болуп кирип калыппыз, айтып атабыз да. Ушул боюнча мен Мирланга дагы бир жолу айтат элем. Бул боюнча сөз түрдө башка маселе жашылдандыруу боюнча жанагы чарбалык суу кампаны куруп коюш деген эч нерсе эмес. 6 каналдан калган жагынан суу алса болот. Суроонун ичинде Талант мырзага жооп берип коеюн. Талант Байкишевке ошол Ош шаарындагы суу чарба башкармалыгынын мурдагы экс башчысы Талант Байкишев, сиздин суроолоруңузга мен жооп алдым. Бул эч кандай диверсия эмес, эч кандай жанагы атайлап жана буруп коюу эмес экен. Болгону бул жерде эксперт өзү айтып атат. Бул жерде чындыгында сизге берилгенден кийин вазифаны сиз ошол нерсени аткарышыңыз керек болчу. Ошол резервуарга сууну толтуруп, болгону ишти алдыга жылдыруу милдетин аткарышыңыз керек болчу экен да. Дагы бир ушул суу маселесине байланыштуу. Мына мен АБРдин, бул Азиатский банк развития, ошол по мерам безопасности адиси катары айтайын. 24-жылы ушул жаңы суу алуучу курулма, новый плотина водозаборная, мурдагы действующий Озгурдагы плотинага ошол селден жок дегенде ошол 80-85% маселени чечебиз дегенге шаардык бюджеттен каражат бөлүнбөгөндүгү, ошол эле бакыт жеткендиктен, тем более Токторбаевдин ушунда буга такыр маселе мындай каралбай, көңүл бурулбай калгандыгы, кече мына Жанар Акаевдин акыркы сөзүн айттык, быйыл бүтүрбөсөк бул болгудай эмес. Менимче ошол ордунда көрдү, жанагы 10 миллион, анан 15 миллионду каражатты бөлүп берип, азыр подрядчик ишин баштады. Ушуну
конкретно быйыл бүтүрүп койсок, бирок бул дагы бир жолу айтайын, Ош шаарын 100% суу менен, таза суу менен чечтик дегенге жатпайт. Себеби дегенде биздин папан суу сактагычын тез ылайкаланып келиши олуттуу маселе жаратып атат. Мен ошон үчүн Бул проблеманы Баку чече алган го, эмне үчүн Душмала чече албайбыз? Жок, мына кежеке, ал областтык керек болсо бийлик бул жөнүндө өкмөттүк деңгээлде чечпесе болбой калды. Себеби дегенде, баягы биз водосборный бассейн дейбиз, ошол биздин ичип аткан дарыя, майда куймалардын баардыгында жайыттар деградация кылды. Азыр бир аз жаам болду, сөзсүз ушул папанды булгай турган үчүн. Бул өкмөттүк деңгээлде бир масштабтуу чече турган маселе болуп калды. Рахмат. Мирлан мырза, мен сизге суроолорду бере алайынчы. Себеби сиз бир аз кечирээк келдиңиз, ошон үчүн калгандары суроолорго жооп берди. Сизге суроо берейин. Мисалы үчүн эски базардын ордуна тарыхый комплекс же болбосо сейил бактары курулат деп айткансыздар да. Себеби дегенде ал жерге эч кандай курулуш курулбайт, көп кабаттуу үйлөр курулбайт дегенсиздер. Анан ал жер кийин кайра жана генплан жок азырынча, бирок мурдагы генплан менен иштеп атабыз деп атасыздар да. Мурдагы генпланда ал жер эмне болуш керек болчу? Жана же болбосо базар боюнча эле калган беле? Бул биринчи суроо. Экинчиси, ошол эгерде азыркы генплан эми жаралып аткан болсо, мурдагы генплан менен азыр жок дебестен иштеп аткан болсоңуздар, кийин барып кайсы бир ишкердин колуна түшүп, ал көп кабаттуу баягы асман тиреген үйлөргө айланып, анан ошол жерден ишкерлерге сатылып кетүү маселеси болуп калбайбы? Анда жанагы тарыхый базарды бузганыңыздан эмне кереги бар эле? Балким биз ошо тарыхый базарды алып калып, туристтерди агылтып келтирип, туризмди өнүктүрсөк жакшы беле деген дагы мындай суроону бергим келет. Кандай болот? Туура айтасыз. Бул жер жашыл аймак дегенибиз, биз баягы Ак Буруу дарыясынын 95-жылы 271 өкмөттүн токтому менен 50 метр корук зонасы бар да. Ошол 50 метр корук зонасын жашыл аймак деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө биз 50 метрди сактап калып, ал жерде жалпы 380 жеке менчик укугу бар адамдар бар. Ал эми 50 метрдин ичине кирген 150, калганы 200 канчасы уже 50 метрдин сыртына. Биз азыр долбоор боюнча сөзсүз түрдө тарыхый этно базар куруп атабыз. Анан кийин Алымбек Татканын медресеси болот, Акмез. Андан кийин Себет деп туруп, анан баягы Бишкек Ташкент Ситиге окшош баягындай бир 4 эле кабаттуу 50 метрден сырткары. 50 метрден сырткарыга капиталды курулуш кылып туруп, курулуш курса болот. Бул мыйзам жол берет. Ак Буруу дарыясынан 50 метр алыстыкта 50 метрдин ичине биз менде карасаңыздар электронный берем, фонд немелер бар менде. Мүмкүн болсо өткөрүп берсеңиз, мен өткөрүп беребиз. Ошол 50 метрдин ичинде эч кандай курулуш курулбайт. Өзүнчө фонтан болот, адамдар эс алуучу жашыл зона болуп бекитилген генплан негизине кетип атат. Ал эми 50 метрден сырткары баягы жарга чейин дагы 50 метр убакыт неме бар да, убакыт неме бар. Месте бар. Ошол жерге биз гана 4 этаж, 5 этаждан баягындай бир торговый центр, соода жайларын курабыз. Бул биринчи этабы. Экинчи этабы ошол Алымбек Таткан медресеси, Ак медресесинин ошол Райымбеков көчөсүнөн кирген жерге ошол жер болот. Андан кийин ошол ылдыйда Тоок базарга чейин этно базар болот. Баягы чет мамлекеттерде бар го, катар, кол өнөрчүлөр, бүт барды, темир, такачылар. Демек туристтер ошол жака кирсе болот. Бүт ошол тараптан башынан кирип туруп, аягына чейин. Биринчиси современный болот. Бухарадай болот экен да. Биринчиси современный болот, экинчиси медреседен кийин анан этно базар болуп туруп, ошол жерде биздин кыргыздын ошол улуттук Оштун 3000 жылдык тарыхы бар, бүт ошол жерде тарыхый эмелер ошол жерде болот. Экинчи дагы бир суроом, Мирлан мырза, жанагы Ош шаарындагы, Ош шаарына көрк коюп берип турган биздин Сулайман тоонун айланасын тазалоо максатында иш-аракеттерди жасап атасыздар. Ал жерге эмне курулат? Сулайман тоонун айланасына биздин жаңы долбоор боюнча велодорожка деп коебуз. Адамдар жүрүүчү өтмөк кылабыз. Кылып туруп Сулайман тоонун айланып, туристтер айланып эле, электромобилдерди коюп туруп эле ушу менен бир айланып өтө турган эле болот. Жана таш жолдор алынат. Таш жолдорду, ошондой таш жолдорду кылып туруп, асфальт кылып, өзүнчө бир башкача кылып туруп. Таш жолдор Оштун 3000 жок, Оштун 3000 жылдыгына жылдыгында карата 2000 болгон. жылы басылган болчу да. Бүгүнкү күндө эми ал жерде жүрсөң болот, бирок электро эмелер менен өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда адамдар өтүүчү, андан велодорожка кылып туруп, освещение коюп туруп, ошондой айланып, Сулайман тоону айланып, гиктер эме кылып туруп, түшүндүрүп бере турган бир өзүнчө бир проект, долбоор иштеп атабыз ошол жерге. Анан акыркы суроом, ошол буфердик зона деп айттыңыз, буфердик зона дедиңиз. Буфердик зоналарга кирген мурдагы хрущевка деп коебуз биз, жанагы 3 этаждуу, 4 этаждуу үйлөр, мурдагы ошол 68-70 жылдары салынган үйлөрдүн абалы аста-секин курулуп келатпайбы? Бирок ошол буфердик зонага түшүп калган жанагы түштү деген, бирок ошол эле учурда кайрадан карылат экен деген, мисалы ошол эле айтайлы, Ош маркет деген магазин бар, ошонун үстүндөгү үйлөр, андан аркы 11-кооператив
кооператив, 11-чи кооператив, 15-чи бул жакта 13-чү үйлөр, алардын тагдыры кандай болот? Бул жер баягы мыйзам аркасына закон обратно не имеет деген бар го. Бул 2009-жылы ЮНЕСКОга киргенбиз. Бүгүнкү күндө 18 канча жыл болду. Уже ал ошол күндөн баштап ЮНЕСКОга киргенден баштап бекитилген ген пландын негизинде ал жер бүгүнкү күндө тура берет. Эгер сиз айткан домдор кайра бузулуп, кайра курам дей турган болсо, биз ошол жаңы мыйзамга туура келип калат. Бул жактагы хрущевканы бузуп атпайсыздарбы? Ошондой кылып аны дагы бузасыздарбы же кандай болот? Бузулбайт. Бузуп. Демек ал жанагы орустар айткандай спальный район болуп кала берет экен да? Биз мисалы азыр ЮНЕСКОдан дагы өкүлдөр келип, баягы эксперттер келген жылдын башында. Келгенде ошол буферный зона дагы бөлүнөт да, тарыхый буферный зона, анан корук зонасы деп туруп. Ошол тарыхый немеге киргендерди, мисалы Сулаймонтоонун аркы бетинде жер үйлөр бар го. Аларды өзүнчө этно деп таш кол өнөрчүлөр шаарчасы деп ошол өзүндө эле туристтер дагы келип эски үйлөрдү көргүсү келет да. Биз ошол эле учурда жаңы современный кылсак, современныйде чет мамлекетте толтура көрүп атышат. Биз ошол эскини сактап калуу менен ал жерде бузуп кайра салам дей турган болсо мыйзам жол бербейт. Азыр бүгүнкү күндө ошол турушунда эле көчөлөрдү ачып, каналдарды ачып туруп ошо этно неме кылабыз. Ал эми сиздин бул жактагы Айтиев көчөсүндөгү айткан нерсеңиз домдор бүгүнкү күндө тура берет. Анын биз ЮНЕСКОнун эмеси менен сүйлөшкөндө эксперттер биз азыр буферный зонасынын, корук зонасын кыскарткыла. Бул жак Сүрөт ташка чейин бар да, буяк Өзбекстанга чейин болуп калган. Буферный зонасынын, корук зонасын кыскартканга мүмкүнчүлүк жок. Бирок ошол буферный зонанын ичиндеги курулуштардын көтөргөнгө аракет кылып ошондой кылып атабыз. Дагы бир кичинекей суроо, кыска суроо берем, кыска жооп берсеңиз, ошол жанагы шаар резина эмес, бирок биз резина болуп атабыз, чынын айтышыбыз керек. Башка мындай жаңы ош курсак болбойт беле? Биз ошончо 15 неме 13 деп, а бирок канализация маселесинде, суу маселесинде аябай таңкыс болуп атпайбы азырчы? Керек болсо 4-этажга суу чыкпай калган учурлар болуп атат да адамдарда. Кандай болот? Өзүңүздөр билгендей, АТРге чейин 2024кө чейин 17.225 гектар жер болсо шаар, бүгүнкү күндө АТР менен эки чоң айыл өкмөт кошулуп, бир канча айылдар кошулган үчүн бүгүнкү күндө 40.000 километр бүгүнкү күндө эки эсеге чоңойдук да. Чоңойгондон кийин, эки эсе чоңойгондон кийин биз ошого жараша сиз айткандай жаңы шаарга муктажбыз. Ошондуктан биз мына өзүңүздөр билгендей мына Барсбек айланпасынан баштап бул жагы IT City, Ош Cityге чейин 340 гектар жерде изделка кылып туруп, ошол жерге жаңы шаар куруп атабыз. Ага суу тартуу маселеси, канализация кандай болот? Суу канализациянын баардыгы индивидуальный болуп туруп, биз өзүбүздүн уже 95% иштеп аткан бүгүнкү күндө канализациябыз барбы, баягы немелер, өлөмөлөрдөгү. Ошолорду биз мощностторун көтөрүп туруп, ошого биз эме кылабыз. Анан мүмкүн болушунча ошо скважиналарды көбөйтүп, резервуарларды көбөйтүп, курулуш иштерин көбөйтөбүз. Рахмат сиздерге. Турак жай боюнча урбанистика деген өзү калктын санынын өсүшүнө байланыштуу маселелер жарала берет да. Бизде уникалдуу ошол Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканабыз бар да. Муну сактап калайлы деп, мен мондой эле сактап калуу деген сөз 21-22-жылы аны ГИКке кошуу планы дагы болгон. Биз ага ошол шаардык кеңештин депутаттары каршы чыгып, бирок иш аябай жакшы кетип атат. Бирок мына өткөн жылда мен ошол ипотека жобосун иштеп чыккан киши катары Кутманалы Абдырахман менен жобону шаардык кеңешке өткөрүп, анан ошол бүткөрүлгөн турак жайларды бөлүштүрүү комиссиянын төрагасы катары иштедим. Тилекке каршы мына соңку жылдары ошол жобонун талаптары таптакыр аткарылбай калды. Дал ушул суроо менен токтотолу. Азыр себеби дегенде ушул суроого мына ипотека маселесине элге да айтып коеюн. Ипотека маселесинде мен Абжапар мырза менен Мирлан мырзаны дебатка чакырам. Эмдиги жума 3-күнү мен эки инсанды дебатка чакырып, эки инсан мындай бириңиздер бетме бет карашып отуруп, суроо жоопторду сөзсүз түрдө алабыз деген ойдомун. Ал эми азыр биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан мен экөөңүздөрдү күтөм. Эмдиги жума эл дагы күтөт деп ойлойм. Ушул дал ушул ипотека маселесинде эмне үчүн деген суроолордун баарын жооп алабыз деп ойлойм. Биздин программаны албетте карап туруңуздар, күзөтүп туруңуздар. Ал эми бүгүн болсо биз урбанизация, Ош шаары кантип өсөт жана ошондой эле анын экономикасы кандай деген багытта кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.